биздиктүү формадагы балдар кыздарды көрүп. Облустук жетекчилер жаңы имараттын ачылуу салтанатында жаштарга кең келечек каалады. Жаңы билим берүү мекемесинин негиздөөчүсү Баткен мамлекеттик университетинин ректору окуучуларды, ата-энелерди жана мугалимдерди жаңы билим уясына киргендиги менен куттуктады. Гимназиясынын түптөлүшүнө жана бүгүнкүдөй салтанаттуу жаңы имараттын ачылышына Баткен мамлекеттик университетинин ректорунун жана Түркиядагы өнөктөштөрүбүздүн кошкон салымы өтө чоң. Ошол иман гимназиясынын биз Баткен мамлекеттик университетинин каражатынан бүттү. Ошону менен биргеликте бизге көмөктөшкөн Түркиянын Диянет фондусуна, ошондой эле Түркия Республикасынын Кыргызстандагы элчилигине, ТИКага терең ыраазычылык билдиребиз. Батмунун Ыйман гимназиясы ачылганына 1 жылга чукулдап калса да, мыкты ийгиликтерди жараткан. Учурда 162 окуучуга 25 мугалим билим тарбия берип жатат. Аталган гимназияга облустун бардык аймагынан келген 6-классты аяктаган окуучулар тапшыра алат. Мектептин ачылышыга аябай кубанып жатабыз. Бардык шарты жакшы. Китептер жана мугалимдерибиз дагы бизди колдоп келатат. Буйруса жакшы окуйбуз деген тилектермен келдибиз. Бүгүн мектеп ачылышыга мен абдан кубанычтамын. Мага мектеп жакты. Бул жерде бөлөк экен, бирок абдан жакты. Мындан да көп акча кетмей келет. Гимназияда мектеп программалары менен кошо араб жана түрк тилдери окутулат. Мугалимдердин айтымында окуучуларга мыкты тарбия берүү менен улутуна жана мекенине кызмат кылуу сезимин калыптандыруу жана мыкты адистик сапаттарга ээ окуучуларды даярдоо. Буга чейин Ыйман гимназиясында 80 окуучу окуп келген болсо, бүгүнкү күндө дагы окуучуларыбыздын саны 2 эсеге көбөйүп, 162 окуучу окуп жаткандыктан ошого ылайыкташтырылып, бардык шарттары менен бүгүнкү күндө ачылып ишке кирип турат. Аябай кубанып жатабыз. Анан буйрса бул жерде биздин окуучулардын дагы бир өзгөчөлүгү ошол 1 жыл аралыгында эле биз 8 ай иштеген болсок, ошол 8 айдын ичинде абдан жакшы жетишкендиктерге биздин окуучулар жана мугалимдер жетти. Ошол кызыгуулар көп болду элдин арасында. Мына ушул окуучуларыбыздын 1 жылдык окуу жыл ичиндеги жетишкендиктерин көрүп, бизге балдарыны берүү, биз контракт акы төлөп окутуу багытында болсо дагы балдарыны берип ушул жерде окутууну каалагандар өтө көп болду. Бул биз үчүн абдан чоң сыймык. İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakülteleri. Ыйман гимназиясы 2021 жылы октябрь айында Баткен мамлекеттик университетинин жана Түркия Диянет фонду менен биргеликте ачылган. Гимназиянын ачылуусуна салым кошкон жана ийгиликтерди жараткан алдыңкы мугалимдерге жана кызматкерлерге ардак грамоталар тапшырылды. Таякат Абдырасыл кызы, Бексултан Кайратбек уулу, Алтын бешик жаңылыктары.